Өзү негизи ушул сумма жок да, актив эле бул. Актив катары жазылып калган. Болчу. Анан кийин эл изучуу көтөрүп эле bunun 12 миллиард акчасы бар экен, Кытайдын карызын кутулуп коюш керек экен, анчыш керек экен, мынчыш керек экен деп атышат да. Мен эми койчу ушунга бир да интервью өзүм мен жөнүндө чыккан бардык маалыматтарга бир дагы интервью да бербейм, и алар комментарий дагы бербейм да. Эми ким эмне деп ойлосо ошентип ойлой берсинчи, макулчу эми депчи. Эми бунусу карасам күндөн күнгө сааттан саатка уже мындай өрчүп баратат. Ошондон кийин сиздерге айтып кое берейин. Андай активди жөн гана жазылып калган кагазга. Жазылып гана калган ал кагазга. Ал жерде мына ушул мыйзамдын эң бир жанагы жетишпегендиги, минус жери бул ошол легалдаштырылганда ошол активиңди көрсөт деп көрсөтүп коюш керек эле да. Акчалай актив болсо банкка салып банктан көрсөт. Же болсо мүлк болсо, кыймылдуу мүлк же кыймылсыз мүлк болгон болсо ошоңду бардыгыны фиксировать этип көрсөт деп коюш керек эле да. Ошонусу жок болуп калып гана ушул мыйзамдын кичине чийкилиги жери бар экен. Анан кийин меники 12 миллиард болуп жазылып калыптыр. Анан жанагы нөлдөр кошулуп калганбы, ошентип жазылып калган. Анан кийин макул деп мен анан кийин 1 миллион сом төлөдүм. Төлөп туруп неме болуп койгом. А так өз негизи майда чүйдүү жумуштарыбыз бар. Буга чейин мен мына ушу депутатка чейин бүт ишкерлик менен алектенип келгем. Ишкерлик менен алектенип келип, депутатка келип жумушка ушул жанагы депутат болгондон кийин ошол эми бир туугандарым, балдарым ушул активдеп иштеп, азыр ушу кыймылдап иштеп атышат. Демек сиз айтып атасыз да, менде иш жүзүнө келген 12 миллиард жок андай байлык жок да. Жок андай. Бирок мага кызык болот да, эмне үчүн 12 миллиард деп андай жазылып калды? Эмне үчүн 7 миллиард же бир 5 миллион сом эмесин да 12 миллиард? Эми азыр 12 миллиард, если 14 миллиард же болсо 7 миллиард деген болсо, ошо 7 миллиард неге 7 миллиард болуп калды? Неге 8 миллиард эмес дешиңер мүмкүн эле да. Эми 12 миллиард болуп туруп 12 миллиард болуп калды да. 13 болсо неге 13 дейт же болсо азыр өзүңүз айтасыз 7 неге 7 эмес депчи. А 7 болсо неге 7 болуп калды, неге 8 эмес же 5 эмес дейт элеңиз да. Ошондон катан убагында неге оңдоп койгон жоксуздар? Эми оңдолууда ал жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок да. Себеби дегенде бул жерде бүт жанагы тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусунда болуп атат. Нотариустун негизинен нотариустан кол коюлуп болуп атат. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуучулук же болсо бул кылмыш жоопко тартуу маселеси эмес да бул. Бул жерде ким канча көрсөткөнү бул мыйзамдын эң түпкү маңызы бул ким канча акчасын көрсөтүү эмес, бул ушу жанагы легалдаштыруу.